Assalamu alaikum урматтуу кыргызстандыктар, Tez Xabar kanalının көрөрмандары, саламатсыздарбы? Биз бүгүн сиздерге Бишкектеги Военно Антоновка айылынан сатыла турган дагы бир үйдү тартуулайбыз. Ал үчүн сиздер Бишкектен чыгып, батыш тарапка, Сокулук тарапка келе жатканда Военно Антоновка айылынын кире беришинде 2-3 көчө өткөндөн кийин оң тарапка кирген Аларча көчөсүнө буруласыздар. Бул көчөгө сиздер Салкынжай ресторанына жетпей оң тарапка киресиздер. Сиздер Аларча көчөсүнө киргенде 200 метр жүрөсүздөр, кайра оң тарапка переулокко буруласыздар. Дал ушул көчөгө киргенде сатыла турган үй оң тарапта 2-нчи катарда турат. Мынакей, караңыздар, биз сатыла турган үйдүн жанына келип калдык. Сатыла турган үй көк түскө боелуп жасалган 2 кабаттуу мансард тибинде салынган бийик үй экен. Үйдүн ээси ушул жерде мени күтүп турган экен. Андыктан биз келип ушул жерде жолугуштук. Буюрса баарын көрсөтүп беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Үйдү качан салган элеңиз? Үйдү 2014 салынган. 2014 салгансыз. Крыша рыжса бийик го? Крыша Кар турбаса керек, а? кар турбайт. Мансард, бул? Мансард. Тиги балкон бул. Балкон. Спальныйдын балконун бер жака чыгарып коюп турсуз, жакшы. Көчө тарабы дуал болуп тосулуп, сыртына дагы декор жасалыптыр. Кызыл түстөгү дарбаза коюлган, үйдүн алдына навес жасалган. Бул Аларча көчөсүндөгү 47А номурундагы сатыла турган үй. Бисмилла деп бул үйдү көрсөтүүнү баштадык. Менин алгачкы суроом: үйдү эмнеге сатып атасыз? Биз себебин сөзсүз түрдө биринчи билип алышыбыз керек да. Себеп bir квартира, однокомнатный квартира, анан калган акчасына дагы өзүбүзгө бир эме керектүү нерселер кылалы дедик. Жумшайбыз дедиңиздер. Демек сиздер квартира сатып аласыздар, калганын бизнеске жумшайсыздар. Bir комната да. Бир комната болушу керек. Вариант болсо болуп калышы мүмкүн экен да. Вариант болуп калса. Бул жакта эмне? Временка. Временка, квартиранттарга деп салынган временка. Квартирант киргизип койгонсуз азыр, Ар жагында жашап атат азыр. Нарагында жашап атат. Демек, 2 квартиранттарга временка салынган экен. Биз ал жакты дагы буюрса көрсөтөбүз. Трёхфаска киргенби? Трёхфаска бар. Трёхфаска бар экен. Мына счётчиктагы негизги счётчик турат. Үйдүн алдындагы унаа коюучу орундук кеңири, үйдүн негизги астанасы дал ушул жер. Биз бутту чечели, кирели, үйдү көрсөтөлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу үйгө кош келдик туугандар. Биз кирип баратабыз. Үйүңүз жылууго, сразу жылуулук уруп жатат. Отопление жактыңызбы? От жагылып атат. От жагылып атат. Бул прихожка, негизи. Прихожка. Прихожкадан солго бурулуп киребиз. Бул жерде үйдүн ортоңку бөлмөсү, тактап айтканда коридору. Оң тараптан баштайбыз. Бирок бул коридорго киргенде сиздер тепкичтен көтөрүлүп 2-нчи кабатка, мансард бөлмөлөрүнө чыксаңыздар болот. Азырынча кое туруңуздар. Биз 1-нчи кабаттагы бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Негизи үйдүн ички ремонту жакшынакай экен. Мен үйдүн кайра сыртына чыгайынчы. Негизи үйдүн сыртынан караганда узун туурасы канча чыгат? 6.60га 10.70. 6.60га 10.70. Мага бул үйүңүз жагып турат. Ичке 6.60 болгону. Ушундай размерде үй куруп тур. Бул залбы? Зал 3,5га 6 да, таза. Таза. Ичи 3,5га 6. Көрдүңүздөрбү? Бул зал, конок бөлмөсү. Батыш тарапта бир пластик терезеси бар. Отопление киргизилген. Занавеска илинген. Ал эми потолок болсо гипсокартондон жасалып, кара күрөң түстөгү натяжной потолок менен жасалган. Люстралар илинип, өзүңүздөр көрүп турасыздар, софит лампалар дагы коюлуп тур. Эшиктери күрөң түстө. Эми коридордон сол тарапка кирели. Бул жакта эмне бар? Бул жакта столовый. Кухня экен да бул жер. Мына кухнянын акрил эмеректери жасалып, кухнянын чыгыш тарабына сплошной коюлуп тур. Холодильник дагы өз ордунда турат. Электрод точкалар уюштурулган. Полуңуз эмне? Пол ламинат. Ламинат. Мынаке. Жылтырайт го, Жылтырайт. Бул бөлмөңүздүн узун туурасы да ошондойбу? Бул дагы ошондой. 6га 3,5. 6га 3,5. Бул кухня. Сол тарабында болсо холл жасалган, чай ичүүчү орундук.
Батыш тарапта, үйдүн астанасы тарапта бир терезеси бар. Бирок бул бөлмөнүн потологу мына ушундай жашыл түстө кооздолуп жасалган. Бул натяжной потолок. Кухнядан нары кире турган болсок, бул жакта да бөлмө барбы? Бул жакта ушу тамак бышыра турган жерде. Тамак бышыра турган жай. Мына караңыздар. Тамак, жеңемдин тамагы ушул жерде бышап турбайбы, а? Мына караңыздар, бул жерге дагы эмерек коюлуптур, вытяжка коюлган, печка коюлган, ысык суу, муздак суу киргизилген, кафелденген. Бирок бул бөлмөдөн сиздер сол тарапка бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта дагы бир бөлмө бар экен. Эмне бул жакты душевой кылган белеңиз биринчи? Душевойда негизи душевой болгон. Анан өйдө жакта душевой бар, бияка эч ким түшпөйт, колдонулбай турат да. Колдонулбай эле калды. Бирок суу киргизилгенби? Суу бар, баары тең бар бу жерде. Канализацияга туташтырган. Канализация бар. Туалет койсо болот, туалеттин немеси да бар, орду да бар. Демек муну иштетсе болот экен. Азырынча кухня катары колдонуп атыптырсыз. Жуунганга жай бар экен. Теплый пол да барбы? Теплый пол, асты теплый пол. Жакшы болгон турбайбы? Биз эми экинчи кабатка чыгабыз туугандар. Экинчи кабатка азыркы биз кирген коридордон тепкичтен көтөрүлүп чыгасыздар. Тепкич күрөң түскө сырдалган. Бул жерде терезелер бар, гүлдөр коюлган. Көрүп турасыздар. Эми экинчи кабатка чыгып бара жатабыз. Экинчи кабаттагы мансард бөлмөлөрдү дагы бир чекеден көрсөтөбүз. Экинчи кабатка чыктык. Эгерде чыгып эле түз кире турган болсоңуздар, бул жагы азыр эле агабыз белгилеп өттү, санузел. Жашыл түстөгү кафель менен жасалыптыр. Бир чекеден көрсөтөйүн, раковина коюлган, күзгүсү иленген. Бул жерде болсо унитаз турат, отопление киргизилген. Душевая кабина бар турбайбы бул жакта? Душевая кабина. Кир жуучу машина дагы бул жерге коюлуптур. Демек бул экинчи кабаттагы санузел. Оңго бурулалы. Бул спальныйбы? Спальный бул. Спальный бөлмөңүз экен да? Спальный бул 5ке 3,5. 5ке 3,5 размеринде жасалган спальный бөлмөсү. Ички ремонту жакшы. Татынакай абойлор менен жасалган, потолок пластик каражаттарынан. Сырттан көрдүк эле. Балконго чыга турган эшик терезе ушул жерде экен. Отопление киргизилген. Бул жагында эмне бар? Кладовка да эми. Кийим кечеге. Кладовка деңиз, Төшөнчү, майдачы үйдагы, демек жакшы экен. Эмеректерди эмне кыласыз? Калтырасызбы, алып кетесизби? Калат го. Калат. Сиз айткан акчанын ичинде калат деңиз. Эми балдардын уктоочу бөлмөлөрүнө кирип көрөлү. Экинчи кабатка чыгып сол тарапка бурулсаңыздар, бул бөлмө чакан бөлмө. Балдардын уктоочу бөлмөсү эмеректер менен жабдылган. Мансард тирибинде жасалган бөлмө, күнгөй бет тарапта бир терезеси бар. Отопление киргизилген. Узун туурасы канча? Мунуку 3,5га 2,40. 3,5га 2,40. 3,5га 2,40 размеринде жасалган бөлмө экен. Үчүнчү бөлмөңүздүн размери канча? 3,5га 3. 3,5га 3. Бул бөлмө дагы чыгыш тарабында күнгөй бет тарапта турат. Менимче бул дагы балдардын уктоочу бөлмөсү же коноктор келгенде дал ушул бөлмөгө жайгаштырасыздар. 3,5 экен. 3,5га 3,5. Жакшы. Негизи үйүңүз жакшы салыныптыр. Мага жагып турат. Ушундай эле үй салыш керек экен. Биз үйдүн ички бөлмөлөрүн көрүп чыктык. Эми бул жактагы времянканы көрсөтүп коелу. Бул времянкада бир бөлмөлүүбү? 2 бөлмөлүү. 2 бөлмөлүү времянка. Азыр эми квартиранттар бар экен да. Аларды тынчсыздандырбай эле коелу. Кандай дедиңиз? Ооба. Демек 2 бөлмөлүү времянка экен бул жагы. Анын жанында 1 бөлмөлүү дагы бир времянка бар экен. Бул жагы азыр складпы? Склад болуп турат да. Времянканын прихожкасы, андан түз кире турган болсок, жашоочу бөлмөсү, анын төрүндө кухнясы экен. Утепление жасалыптыр. Көрүп турасыздар, бул времянка болду. Атайын квартиранттар үчүн, бизнес үчүн жасалыптыр. Жалпы жериңиз канча сотык? 4 сотук жер бар. 4 сотук да? Топкаңыз каякта? Топка подвалдан. Подвалда, мына тепкич менен түшөбү? Тепкичтен ылдыйга түшөт экен. Азыр топканы көрөлү, кандай печка койгон, кантип иштетет. Бир катар көрүп алабыз. Охо! Гүлдөйт го, от жагып атасызбы? От жагып атабыз. Ысык го. Мына караңыздар, тимеле гүлдөп от жагылып жаткан учур экен. Мына, охо. Тимеле
от жагылып атат. Үй дал ушул печка менен жылытылат экен. Биринчи кабаты дагы, экинчи кабаттагы бөлмөлөрү дагы. Кааласаңыздар көмүр менен, кааласаңыздар 3 фаз киргизилиптир. Электрический дагы жылытып иштетсеңиздер болот экен. Азырынча кабыз көмүр, отун менен эле жылытып жатат. Үйдүн астында подвал да бар экен. Бул жагы склад. Текчелер жасалган идиш аякка, инструменттерге жана башкага. Кыскасы подвал, склад бар экен. Биз эми кайра сыртка чыгабыз, үйдүн башка шарттарын көрөбүз, анан жыйынтыктайбыз. Ага чейин сиздер алыстабай туруңуздар, жыйынтыктай турган учурга жакындап келип калдык. Үйдүн калган бөлүгү, жердин калган бөлүгү, үйдүн аркасында канча метр жер бар? 7 метр жер бар. Жок, мына үйдүн аркасында. Аркасында 1,5 метр бар. 1,5 метр жер бар. Бул сыртка жаткан. Бул летний душ окшойт, Мына жерге бактарак эксе болот экен, Бул жагы навес эмне, отун канабы? Навес, отун кана. Отун кана, очок канага орун турбайбы? Түшүнүктүү. Биз үйүңүздү көрүп чыктык. Эми бала бакча, мечит, мектептер кайсы жерде экендигин айтып бериңизчи. Мектеп 1 километрдей ылдыйраак. 1 километрдей ылдыйраак. Мектеп, Бала бакча деле ошонун жанында, бала бакча бар, мектептин жанында. Айыл өкмөт ошол жерде. Мечит ошол жерде, мечит өйдөрөөк, 500 метрдей. Демек жакын. Жакын, баары жакын. Баары жакын. Жолго жакын. Канча дейсем үйдүн баасын айтыңызчы. 50 деп атабыз. 50 000 доллар деп атасыз. Түшүп бересизби ана? Түшөбүз эми. Уступка жасайбыз да? Жасайбыз. Жанагы айткандай варианттарды сүйлөшүп көрө беребиз, Бир бөлмөлүү квартира болсо, доплатасы менен сүйлөшөбүз. Жакшы. Бул жерде канча жыл жашадыңыз? Бул жерге негизи 7 жыл жашадыңыз. Бул үйдү өзүңүз салгансызбы? 2014 бүткөн. Ага чейин бул временкада турчумун. Ага чейин временкада тургансыз. Анан үйдү жаңы бүтүрүп, кирип жашап алдыңыз. Жакшы. Үйдүн крышасы кызыл түстөгү металл черепица менен жабылыптыр. Бул үйдүн баасын уктуңуздар, 50 000 доллар кеми бар экен. Документтери кандай? Документи баары так. Жакшы. Биз анда жыйынтыктайбыз. Экранда телефондору турат. 0700 94 84 60 бул биринчи номер. Экинчиси 0709 21 40 41. Эки номерге чалсаңыздар болот. WhatsApp'тары дагы иштейт. Андыктан бул үйдү эртерээк аракет кылып алып койсоңуздар болот. Бул чыгарылышта сиздер Бишкектеги Воен Антоновка айылындагы Аларча көчөсүнөн сатыла турган мансард тибинде салынган дагы бир үйдү көрдүңүздөр. Жакса сүйлөшүңүздөр. Көрүшкөнчө.